көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. Көрүшкөнчө көздөр дике карашып дегенде биз сыналгынын артында отурган көрүүчүлөр менен көз карашып отурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Кайрадан сиздер менен биргеликте кечээги гана айтылган суроолор кандай болуп чечилди? Биздин талапкерлер биздин бикечтердин жүрөгүнөн орун алдыбы деген жана башка суроолордун алкагындагы бүгүн эфир болмокчу. Андыктан кайрадан бардыгыңыздар менен амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Кол чабуулар болсун сиздер тараптан да. Ар бир адам бактысын табыш үчүн ал эч кимди укпаш керек экен. Бир гана ал жүрөгүн угуш керек экен. Ушул жака келип жаткан талапкерлерге биз өзгөчө катыраак кол чаап коелучу. Анткени алар эрдик кылып, бактысы үчүн күрөшкөнгө биздин куттуу студиябызга келип отурушат. Кыргызстандагы жалгыз жүргөн жуптарды табыштыруу максатында түптөлгөн МТС телеканалындагы биз жолуктук теле долбоорунда жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтамын десеңиздер шаңдуу кол чабыңыздар катышуучулар. Биз жолуктук деген сөз ар бир адамдын жүрөгүнө кирип калды да. Анткени биз канчасын жолуктуруп, баш кошушуна, балалуу болушуна биз өтө чоң себеп болдук. Эсептей келсек, биз жолуктук долбоорунун ачылганына 2 жыл болуп калыптыр, бирок 20га жакын адам баш кошушуна биз себеп болуп турбуз. Бул кандай чоң результат. Бара берсек, токтосок, анда Кудай буйрса ар бир сезондо 10дон жупту үйлөндүрсөк деген ниеттебиз. Кандай сонун биздин аруу тилек ак ниеттерибиз бар. Анда эмесе, албетте урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин дагы алкооңуздар, ак ниетиңиздер биз үчүн өтө маанилүү орунда турат десек болот. Андыктан бул сезондо дагы сиздер жакшы көргөн, биз жакшы көргөн жуптар баш кошуп бактылуу болсун деген аруу тилектер менен кайрадан биз бүгүнкү эфирди баштайбыз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Талапкерлер менен катышуучулардын ортосундагы мамиле кандай? Бир күндүк чай эмнеге жетти? Мындан кийинки жыйынтык максат кандай болот? Гүлназ айым, анда биз бул жака кечээ гана бизге баш баккан талапкер мырза Нурлан жана ошондой эле биздин катышуучубуз Айзаданы тосо алабыз. кол чабуулар менен. Айзада айым мурдагы эфирлерге жандыраак, Манайы жакшы. Манайы жакшы, башын айлантып атыптыр эле. Келиңиздер. Келиңиздер. Төрдөн сиздерден баштайын. Кийинки биздин талапкер мырза жана катышуучу айым Бекмамат мырза менен Зарипа бикешти чакырып коелу. Өзгөчө образда кирип келатышат. Демек, баары жакшы окшойт деген ниеттебиз, үмүттөбүз. Мен андай ниетте эмесмин да өле. Келиңиздер, орнуктан орун алып бериңиздер. Ассалам алейкум, куш келипсиз. Бүгүн кандай жаңылыктар экенин биз айтып беребиз сиздерге. Жакын келип бериңиздерчи. Биз жолуктук миллиондун арасына. Берүүбүздүн эң даамдуу чайы бул чемпион чайы. Албетте, ар бир чемпион чайына кошулган даамдар, Кениянын талаларынан терилген жалбырактар, ошол кипитокко кошулуп кайнатылганда демделгенде, бул адамдын ар бир клеткасына чейин жетип, адамдын өзгөчө сүйүү сезимдерин ойготуп, жашоого чемпион кылгысы келип, адамды бир нече урөөнгө жеткириткен эле. Анда чемпион чайы сиздердин алдыңыздарда. Опа. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга вакыт бар, анда вакыт чемпиондо. Сиз талапкер мырзаны эмне деп алдадыңыз? Куш келипсиздер. Кош келдиңиздер. Тамаша, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Канат мырза, Гүлназ айым, катышуучулар. Биз келдик. Алдай элекмин пока жетишелик. Кандай мырза экен Нурлан мырза? Нурлан мырза өтө оор басырыктуу экен. Мындай мен жанында көбүрөөк шоктукту мен кылам да негизи. Эркелеп атасызбы ошондой сиз? Ушундай сезимдер болуп атамы? Көбүрөөк сүйлөп жүрүп, тияк орал деген сезимдер пайда болду. Ооба, албетте. Анда демек Нурлан мырзанын мүнөзү сизге жагып жатыптыр.
Кыскылыгы менен болот деген Айзадайым сизге жарашпайт. Ошон үчүн сизди көрүүчүлөрдүн баары билет, тарс-тарс айтат деп. Нурлан мырза да ошол сапатыңызды баалап келиптир. ооба айтты мага мындай чем интернетке караганда жаныңдан жышнакай экенсиң, тарсылдап сүйлөйсүң, бирок аябай мындай нежный, назик экенсиң, башкача экенсиң, сонун экенсиң, сулуу экенсиң дейт. Рахмат. Анан мырза ушинтип атсаң кантип анан назданбай коебуз. Сайын назиктешип кетип атсыз да. Мен негизи ушундаймын. Сизге мисалы Нурлан мырзадай мырза жагабы? Анткени Нурлан мырзаны мен баалаган сапатым, мисалы сиз канча акча табасыз дегенде мен адамдарга окшоп эле акча табам, айлык алам, иштейм. Мындай эч кандай пафос кошпой эле айтты да. Болгондой. Ошол нерсеси жактыбы сизге? Жакты, албетте. Мага негизи мындай жөнөкөй балдар жагат да, өзүнчө эле кыйын болуп сүйлөй бергендер такыр жакпайт. Кээ бирөөлөр мындай сөздү тим эле шумдук сүйлөшөт, бирок эч нерсеси жок го, мындай мен монча табам, мен монтем тигинтем деп тим эле тоону томкор ийишет го. Бирок бияк антпайт экен. Биякта иштейм, биякта иштейм деп эле ачык эле айтып койду мага. Жаксам жактым, жакпасам жок дегендей эле чейин мындай. Бул Айзада мисалы аябай акчаны көп табат экен, мен да ошентип айтып коеюн деп келишет го кээ бирөөлөрчү. Бирок ошон андай эмес экен да, мындай кандай болсо ошондой экен. Сонун экен, жакшы. Ошол жолукканда, отурганда чай ичкенде эмнени байкай алдыңыз өзгөчө? Мындай ичиңизде мындай галочка койгон кайсы моменттер болду? Биз негизи кече эле болбоду, кече эле келбеди биякчанан. Мен өзүм кичине сырколоп атканыма байланыштуу чайга чыга алган жокпуз да, мен сразу эле бияктан эфирден кийин эле үйгө кеттим. Дарыланып кичине эметип алайын, өзүмө келип алайын, эртең дагы бияктан жолугушубуз керек. Келиңиз андан көрөкчү, андан кийин бир жума убактыбыз бар. Кенен жолугуп, шашпай сүйлөшөбүз. Убакыт кенен, бири-бирибизди жакшылап тааныйлы, сразу эле чечим чыгарбай эле коелу депчи мындай. Билип атабыз, билдим бир аз эми. Дагы эми буюрса чогуу турганда көп нерселерин дагы жашырбай айтат го деген үмүтүм чоң. Нурлан мырза, колчу апанда сөздү сиз тура бериңизчи Нурлан мырза. Сиз үмүт кылып, элестетип, күтүп келгендегидей болуп чыктыбы биздин кыз сиздин көңүлүңүзгө? Кече күнү эфирден кийин бир аз сүйлөшүп отурдук. Отуруп, Айзадайым сырколоп атканына байланыштуу. Ошол тараганга тарап калдык. Убакыт көргөзөт. Катышуучуларга суроо бербейлүү анда Гүлназ айым. Экөөнү сиздер кадимкидей бизде жаштардын сөзү менен парочка катары көрүп атасыздарбы? Саламатсызбы, Канат мырза, Гүлназ айым. Парочка көрө албайм, анткени көчөгүн айтып кеткендей эле Гүлнар айым, Айзадайымга мындай күчтүү эркек керек да. Биздин мырза кичине уялып атабы, сүрдөппү, ошол үчүнбү же билбейм, же ачыла албай жатабы, көп сүйлөбөйт экен эле, мындай жоош экен да мындайча айтканда. Айзадайым басып кетчүдөй болуп керек. Жок, күчтүү эркек дегенди сиз кандай эркек түшүнөсүз? Койсоңуз. Берме, күчтүү эркек дегенди сиз кандай эркек түшүнөсүз? Күчтүү эркек деген эми мындай тың келип бүт баарын тартып кетет. Жок, ал эркек деген мындай жумушунан билинет да, сөзүнөн эмес. Жок, ошондой сүйлөп албай жоош көрүнүп атат да, күчтүү эркек эмес, жоош көрүнүп атат мага көзүм ошо. Сөзүңүздү алмаштырасыз. Жоош көрүнүп атат. Жоош көрүнөт экен ошо. Ошон үчүн Айзадайымдай тың болуп, ышык болгон үчүн эметкечиде болуп атат да, тартып. Балким Айзадайымга ушундай мырза туура келеттир. Айзадайымдыкы эле жетишет го дейм. Тыңдыгы. Мындай тескерисинче байкалып атат да, азырчы мындай тескерисинче байкалып атат. Мырза наоборот мындай мужественный характер деп коет го, ошондой байкалды көчө күнү келгенде эле. Анан Айзадайымды эле бүгүн мындай байкасак, мындай өзү мындай назданып, ушинтип мактады деп жакшы сөздөрдү угуп келиптир. Анан бир гана ошо сүрдөп атат балким, же болбосо камерага көнгөн эмес, балким өзүнүн же болбосо мүнөзү ушундай. Анан адамдар болот го, мисалы үчүн башка сырттар менен башкача болот, өзүн кармап туруп, жекеме жеке калганда мындай ачык мүнөз болгондур. Мен ошондой деп ойлоп атам. Ооба, негизи чын эле ошондой экен. Сүрдөп атат да, аябай. Кече келгенде эле айтты да, чыккандан кийинчи мен могул жагыма толтура бир сөздөрдү айткым келип атат. Айткым келген, бирок аябай сүрдөп мындай сүйлөй алган жокмун. Чын эле эфир аябай сүрдү экен, мындай көрүнгөнү менен депчи. Мындай мен сыйлаганым прям Инстаграмда жазыптыр мага мурда.
жазыптыр, бирок мен жооп бериптирмин НТСке, мен керек болсом НТСке келгиле, мен сырттан тааныша албайм деп. Себеп дегенде бияк мага жазыптыр да, сырттан деле сүйлөшүп таанышып көрсөк болобу деп. Андай мырзалар көп негизи, бирок мен бардыгына тең жок НТСке келгиле деп мен сториста чыгарганмын да. Анан мен бияка да еще жазыптырмын, эми духуңар жетсе типа келгиле. Намысына тийипти. Анан ошондон кийин анан келдим деди. Чечкиндүү мырза экен да, эң негизгиси. Бердибек мырза, сөзүңүз бар? Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Канат мырза, Гүлназ айым, бардык катышуучуларга салам. Мен дагы Нурлан мырза менен Айзада айымды пара деп эсепте көрө алдым. Себеби дегенде мага дагы ошо Нурлан мырзанын мүнөзү, оор басырыктуу, салмактуу сүйлөгөндүгү жакты. Анан ошо аз сүйлөгөнү бул камерадан эле уялып кичине тартынып атат го дейм, мага окшоп. Ассаламу алейкум, Канат мырза, саламатсызбы Гүлназ айым, катышуучулар, сиздерге да салам айтам. Мен Айзада айым менен Нурлан мырзаны парачка көрүп жатам. Нурлан мырза аз сүйлөйт деп антип айтпаңыздар. Негизи аргымактын жакшысы азыраак оттоп көп чуркайт. Эр жигиттин жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт дейт. Ошонусундай эми эфирге да бир аз көнүшө албай атат деп ойлойбуз. Эми иш жүзүндө көргөзөт деп ишенем мен. Эфирден тышкары. Санжар мырза көрөлү анда. Ассаламу алейкум, барыңыздардын ошол кетишиңиздер менен. Бул жактан айтып кетмекчимин, күчтүүлүк, эркектин күчтүүлүгүн мындай сүйлөбөгөндүктөн, анан жооштук менен мындай түшүнбөңүздөр да. Күчтүү эркек деп жоопкерчилик ала алган, өзүнүн келинчегине, өзүнүн жанындагы адамга, аманатына жоопкерчилик алып, ошону эч качан мындай коргоп ар дайым защитада алып жүргөн адамды күчтүү дейт да. Ал күчтүүлүгү болсо акча менен каралбайт, анын сүйлөбөгөндөн каралбайт. Бул чоң мисалы баатырлар мурун аябай ушундай күчтүү эл башкарган, канча деген адамдарды, согуштарды жеңип жүргөн кыйын баатырлар ушунчалык сулуу, ушунчалык кыйын кыздын алдына келгенде сүйлөй албай калчу экен да. Үнүн жоготуп, эмне дерин билбей уялып калчу экен. Ал уже батырдың ал жүрөгүндө сезим да. Демек, батырдык сыпат бар. Батырдык сыпат бар. Өтө катуу комплимент болду. Нурлан мырза, мындан кийин мен батырмын деп жибериңиз. Азамат, жакшы сөз болду. Саламатсызбы, Канат мырза, Гүлназ айым, жалпы катышуучулар. Айзада менен Нурлан мырза экөөңүздөргө тең суроо берсем, өзүңүздөр келечекте элестеткен жубайыңыздардан күткөн сапаттарды көрө алдыңыздарбы? Жооп берип кетсеңиздер. Акчол салынып алып Айзадайым чай куюп атканы сизгечи? Жок, мен анчалык глобальный неме алдыга ырыткан жокмун да оюмду, бирок кээ бир моменттер болот. Элестетип атасыз. Элестетип кетип атам. Мындай жаңы тааныш болдук дейм. Баары алдыда го дейм. Саламатсызбы? Үлө чай ичип отур. Саламатсызбы, Канат мырза, Гүлназ айым, Айзада, Нурлан мырза. Мен мындай Нурлан мырзага кеңешим бар эле да. Кыздар негизи романтик балдар жакшы көрөт эмеспи? Ошондуктан Айзада азыр ооруп жатыптыр, кичине сыркоолоп. Ошо дары-дармектерин алып берип, жылуу сөз айтып койсоңуз, ошо да жакшы жакка өзгөрүшү мүмкүн да, оючу. Туура. Эми балким дарыга ишенбесеңиз, народный медицинаны чөп менен дарылап. Болбосо такыр Бабыр мырзадан сурап мына. Келиңиз Бабыр мырза. Саламатсыздарбы? Жалпыңыздарга салам. Мен суроом экөөңөргө тең. Нурлан мырза, Айзада айым сиздерге. Баягы бизде мурдакы эфирлерде сөз болуп кеткен актуальный баягы акча маселеси. Сиз айттыңыз, жөнөкөй эле жумушта иштейм деп айтты. Канат мырзадан белгилеп кетти, что биз сапатыңызды бааладык. Анан Айзада айым сизден көп таап турса, семьяда экөөңөргө тең суроо, акчаны ким кармаш керек? Кармаш керек. Уже үйлөндүңөр, уже акча таптыңар. Акча келди, ортодо турат, Айзада айым. Жок, ким кармаш керек? Сейф кармаш керек. Жок, аял киши. Жок, ортодо болот да акча семьяныкы, анан ошондон бирибиз менен кеңешип эле расход кыла беребиз го деп ойлойм, ошону эле эшлеш керек. То есть акчаңар ортодо турат, силер кеңешип семьяны бюджет.
распределиться. Да бир суроо бар да. Сүйлөйсүзбү? Айзадайым, сиз жооп бербейсизби? Мен негизи бул суроого жооп бергем. Ортодо болуш керек деп жооп бергем да. Мындай ким Дал келип калдыбы? Жообу дал келип калдыбы? Чок эле коротсок да, мисалы допустим экөөбүздүкү тең деп койгула. Меники может азыраак болуп калышы мүмкүн, себептен жакшы эле жумушта иштейт экен. Анан бияктыкын чогултуп, анан меникине мындай расходторду меникине кылып, бияктыкын чогултуп бир нерсеге жетсек да, баарын эле корото бербейчи. Мындай ушундай нерсени жакшы көрөм да, мен акчаны чогултканды жакшы көрөм да. Анан обязательно бир нерсеге максат коюп алышым керек да, ошол нерсеничи. Анан ошон үчүн эми билбейм эми кандай болуп калат. Эгер мүмкүн бияк аябай жакшы акчаны кармаган мырза болсо, анда бияк кармаганы жакшы болот го деп ойлойм. Нурлан мырза, буюрса баары жакшы болуп калса, келечекте башкалашып калсаңыздар, Бишкекте турасыздарбы же айылга кетесиздерби? Жашаган жерибиз шаарда эле болот буюрса. Бирок мен кеминге 1,5-2 сааттык эле жол. Эки жакта деле жашай берсек болот ушундай. Ошондой да. Нурлан мырзага суроом бар эле. Нурлан мырза, мисалы үчүн биз байкап калабыз да, мисалы үчүн Айзадайым кыска кийингенди жакшы көрөт да, байкап калабыз. Анан сизге суроо, эгерде болочокто аяңыз кыска кийинем же болбосо бир аз ачыгыраак кийинем же болбосо жабык кийинем, мисалы үчүн сиз ошого кийлигишпейсизби? Ошондой суроо бар эле сизге. Аяңыздын кийимине. Кийимине. Кийлигишпейсизби? Кийимине өтө ачык болсо бир жерден айтып коюш мүмкүн. Жабыгыраак кийинип алып. Айтыш керек да, коргош керек да айымды. Анан үйлөнгөндөн кийин деле чечип аласыз дейсиз. Жок, айтылат ал нерсе. Өтө ачык нерсени жактыра бербейм. Туура. Келиңиз. Жооп берип коеюнчу, негизи мен ачык кийинбейм да. Бүгүн ушундай болуп калды. Мен өзүм негизи уялып отургам да. Анан негизи мен вообще ачык кийинбейм. Жашоодо. Негизи көз карашын сурады да. Көз карашы. Мен турмушка чыксам деле, эгер жигитим бар болгон күндө деле мен негизи эле ачык кийинбейм. Жаман көрөм аны. Кошумча сөз бар экен Нурлан мырза. Айзадайым жолдон эле чыгып келип калдык. Мындай жолдон эле жолугупчу. Мындай чайга чыга элекпиз, бирок жолдон жолугуп келип калдык. Ошого байланыштуу эле кийими осуждать этпегиле деген. Анда жалпы кыздарга суроо. Жалпы кыздарга суроо. Эгерде силер кыздар ачык кийинсеңер, жолдошуңар, жигитиңер кыска кийингиле деген сөз силерге жакпайбы? Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Катышуучулар Гүлназ эже, кандайсыз? Канат мырза, кандайсыздар? Жакшы. Негизи жашоодо мен өзүм үчүн жооп берсем, жашоодо негизи ачык, кыска кийинип жүрбөйм да. Кийин жолдошум ошондой айтса туура эле кабыл алам. Ошентип айтып, анан өзү каалагандай кийимди барып сатып берип, ошону коюп берип койсо кийгенге даярмын. Сонун кийинки. Эмне десем, абдан татаал суроо. Өзүмө жарашыктуу жабык кийим алып берсе кие берем. Биздин кыздардын баары эле сонун, баары эле мындай эме жолдошун уга турган кыздар да. Мен оюм боюнча ачык, кыска кийинүү бул должно быть уместно, бирок эркек менен кеңешип, все-таки орто сөз табып, мне кажется, надо договариваться, да, например, если аял кишиге аябай кыска кийим жактырса, фигурасы позволяет этсе, почему нет? Күйөөсү менен кеңешип, пожалуйста, кие берсен деп ойлойм да. Рахмат. Эки жашка суроолоруңуздар барбы? Эркектергечи кандай? Өздөрүчү мнениясын айтып берсе. Гүлнар айымдын жообуна айтайын дедим эле да. Ошондо азыр сиз айтып атпайсызбы, фигурасы позволять этсе, почему бы нет деп. Силер так жооп бергилечи. Көчөдөгү эркектер үчүн кийинесиңерби же өзүңөр үчүн кийинесиңерби? Анан буга чейин айткансыңар да, мы для себя боюнобуз депчи. А эмнеге көчөгө чыкканда аябай боюнуп, жасанып чыгасыңар дагы үйдө эч кандай боюнупсуз эле бир бомж катары эле жүрө бересиңер да, чынын айткандачы. Жаман халатыңарды кийип, ушу эң начар эмеде жүрөсүңөр да үйдөчү. Анан көчөгө чыкканда эле аябай жасанып чыгып аласыңар.
Сиз мени үйдө көргөндөй прям айтып атасыз да, мен Жок, өзү негизи ушундай мойнуңарга алгылачы көбүнчөчү. Үйдө постоянно боенуп жүрбөйсүңөр да. Мен сиздин немеңизге жооп берип кетсем, антип үйдө жаман сөз менен айттыңыз го, аябай. Үйдө биз эми оокат кылабыз, биз деген тамак жасайбыз. Үйдө мисалы үчүн мен үйдө шыпырып же пол жуусам, мен аны эң мондай кебетте мен жубайм да, антип. Бизден өзүбүзгө ыңгайлуу кийим менен. Анан албетте ар бир айымдар өздөрүн карап жүрүшөт. Үйдө болобу, сыртта болобу. Жана көчөгө чыгып сиз мисалы үчүн айтып атасыз, эркектер үчүн кийинесиңер деп, сиздердин бир аз көңүлүңүздөр түшүп калышы мүмкүн, бирок биз айымдар ар кимибиз өзүбүзгө жагышыбыз үчүн гана биз ушинтип өзүбүздү сулап, маанайыбызды көтөрүп турабыз. Болгону ошол. Жана Бердибектин суроосу боюнча, албетте өзүбүз үчүн кийинебиз, анан күйөөгө тийгенден кийин албетте күйөөбүз менен кеңешип, күйөөбүзгө жакпаган кыпкыска кийимдерди кийип алып көчөгө чыкпайбыз да. Бердибектин суроосу боюнча да мен жооп берип кетсем, үйдөн деле жашынакай кийинип, боенуп, жасанып эле жүрөбүз, бирок эми көчөгө чыкканда бир аз андан жакшыраак айымдардын намысына тийди окшойсуз дегендейчи. Анан азыр өзүбүз үчүн боенуп жасанабыз да. Анан сүйүктүү мырзабыз болсо, конечно, ал үчүн дагы жашынакай кийинип, жасанып, боенуп. Мен жооп берип кетсем, бул күйөөгө тийгичекте биз кийинебиз өзүбүз үчүн да, күйөөгө тийгенен вот именно күйөөбүз үчүн болуп калат. Анан күйөөбүздү тамагын жасап бериш керек, оокат кылыш керек үйдө, бала багыш керек, өзүбүзгө убакыт жетпей калат. Ошол себептен. Мен себептен угуп алдыбыз. Мен Россиядан жаңы келип, бир жыл өтпөй уже күйөөгө тийдим. Анан сонун сепке сонун көйнөктөр алгам, үйгө кийгенге специальный прям жакшынакай да көйнөктөр. Анан кайненем көрүп алып, нет, бул болбойт деп магазинге алып барып, халаттар, шымдар, лосиналар алып берди. Ушул велюровый модный болчу го, азыр билбейм кандай экен. Бирок ошону именно кайненем кийинткен да. Мына ошону кийесиң, ошондой цветин какой-то бир серо-фиолетовый цвет модный болчу. Стразалар менен ошоларды кайненем алып берген да. А биз болсо, биз, например, өзүбүз сонун эле хотим одеваться, да, хорошо сами. Готовы, да? Ошо кошуп кетсем, ошо кайненелерибиз кабыл алабы ошону? Кошуп кетсек, ошо биз кийинге чекте өзүбүз чечебиз, андан кийин чечилип калгандан кийин, ой, күйөөгө тийген. Күйөөгө тийгенден кийин уже күйөөлөр карап баштайт да, муну кийбе, тигини кийбе деп бизди жабындырып салып, өзүлөрү эшикте, көчөдө бош, башкача кийинген кыздарды карап баштайт. Ай, башка жака кетип калдык эле. Менин оюмча эркектер өзүнө аябай эле көп алып алат. Биз силер үчүн жасанбайбыз, үйдөн деле сонун пижамаларды кийебиз. Жөн эле сыртка чыкканда кичине башка мындай женственный вайп менен чыккыбыз келет. Спортивный кийингенде спортивный вайп менен чыгабыз да. Ошол кандай кийинебиз, кандай жасанабыз, ошондой өзүбүздү сезебиз. Өзүбүз үчүн гана ошону кийебиз. Кыздардын өзүбүз үчүн биз жасанабыз. Силердин менен ишибиз жок. Сымбат айым, ошондо кыздар бири-бириңерге атаандаш үчүн кийинесиңер да анда. Бир вариант балдарга жагыш үчүн же бир вариант кыздар бири-бириңерден өтүп кийиниш үчүн. Эми биз мырзалар деле үйдө кычырап жүрбөйбүз да. Айымдар деле ошондой үйдө биз деле костюм кийип алып жасанып жүрбөйбүз дегендей. Жок, мисалы мойнуга алыш керек да, кандайдыр бир пайыз үйдө айымдар мындай жөнөкөй эле кийинип, мындай жана бомж дегеним аябай катуу тийип кетти, чындыгындачы чыгып кетти да, кечирим сурайм. Аябай жөнөкөй, боенбой эле мындай естественный эле жүрөсүздөр да. Анан көчөгө, мисалы үчүн бир магазинден нан алып келиш керек болсо деле, аябай жасанып ошентип чыгасыздар да. Эркектер үйдө кандай кийинчен болсо деле, анча-мынча мен көчөдө шаардай ишим болсо деле мындай жөн эле ошол бойдон эле чыгып кетем да, прям жасанып албайм. Ошон үчүн айымдар экен да. Келиңиз. Мен бул жерден негизи ар бир адам сыртка кандай кийинип чыгат, үйдө кандай кийинип жүрөт, ал өзүнүн чечими албетте. Анан сыртка чыкканда болсо, адам өзүн карап жүрүү дагы, бул адам өзүн чечи. Адам өзүн карап жүрүш керек негизичи. Жакшы кийинип, тыкан кийинип дегендей. Бирок мен бул жерден бир нерсеге кошулбайм. Кыска кийинүү, анан мисалы фигураң позволяйт этсе, дотпойбу? Фигураң позволяйт этеби, тетпейби? Кыска кийинип, анан денеге жабышкан кийимдерди кийгенди чыныгы эркек, аялын сүйгөн эркек, кызганган эркек ал нерсеге жол бербейт эч качанчы. Аны кийдирбеш керек да, башка эркектер каратпай, өзүңөр айткандай башка эркектер көрөт депчи, же менин күйөөм карайт деген сыяктуу башка эркектерге на показ вы себя выставляете дегендей. Ошондуктан ал жактан
мындай андан тышкары деле толтура сонун кийимдер бар. Өтө жакшы. Күйөөңөргө алып бер десеңер, жигитиңер алып бер десеңер алып берет да. Мисалы, сонун мол кийим жак депчи. Только просто кыска эмес, и мындай денеге жабышкан кийим болбош керек да. Чынык эркек, сүйгөн, кызганган эркек ага жооп бербейт да. А эгер эркек кызганбаса, ал уже жаман нерсе деп ойлойм да менчи. Санжар мырза, ушул тема боюнча сиздерде талкууланган эмеспи? Роза айым экөөңүздөрдүн ортоңузда. Бизде ушул нерсеге биз эч качан такалган эмеспиз. Эмнегедир анткени Роза ошол мындай кыска кийсе да жарашат, узун кийсе да жарашат. Кыска кийбейт да, эмнегедирчи. Кыска кийбейт, анан мындай денеге жабышкан ушул сыяктуу кийимдерди кийбейт, ачык негизи кийбейт да. Сиздин табитиңиздеги. Менин табитиме туура келет да, мен буга мындай запрет берейин десем, бул негизи эле ал нерсени өзү алыс. Андан тышкары эле мындай сонун кийимдер толтура да. Элдер көрө эле жүрсө керек, мындай жакшы кийсе болот да негизи. Баштады айымдар. Кечиресиздер, мен Сымбат айымга кичине тийишип коеюнчу. Жана отура бербей. Ооба, сиз Канат мырзанын суроосуна жооп бердиңиз. Күйөөм ушундай кийин десе угам кийем деп, бирок андан кийин эркектердин иши болбосун деп жооп бердиңиз. Кийин деген ошол кандай болуп калат? Ошондо что-то ишеничтүү болбой жатат да, ошо күйөөңүз кыска же ачык кийинбе десе, ооба кийинбейм деп койгон. Али өзүңүз эле жооп берип атасыз. Ошо кичине Сымбат айым мындай суроо берип атат да, сиз айтыпсыз, биздин күйөөбүз кийин турмуш кургандан кийин кандай кий десе ошол кийимди кийгенге даярбыз деп, сиз дагы анан кийин кайра бир жообуңузда эркектердин биздин кандай кийинип атканыбыз менен иши болбосун депсиз. Орусча айтмакчы, противоречие болуп калды. Мындай кичине внимательныйраак уксаңар, мен айткан жокмун. Кандай дедиңер? Иши болбосун деппи? Мен айткан жокмун, Бексултан мырза айтты. Мен башкача айттым. Мен айткан жокмун, Сымбат айым айтты. Таптакыр силер үчүн кийинбейбиз, силер үчүн жасанбайбыз. Өзүбүз жасанабыз, анткени биз өзүбүз кандай жасанабыз, өзүбүздү ошондой сезесиз. Ошондой өзүбүздү сезебиз. Кандай кийинсек, ошондой өзүбүздү сезебиз. Үйдөн, мисалы үчүн, үйдө домашний вайб, уют деп коет. Ошон үчүн биз мисалы үчүн жасанбайбыз, анткени балдар бар, тамак жасаш керек, үйдү жыйнаш керек, Гүлайым айым айтып кеткендей. Ошон үчүн бизге эмне керек бар? Бирок чыкканда мы хотим сиять. Мы хотим замечательно выглядеть в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя вот на первом месте. А если ваш муж против того, чтобы вы сияли для других? Гүлназ эже, эшикке чыкканда жазанып чыгасыңар деп атпайбы? Конечно, эшикке чыкканда мындай этика деле бар да, этикет. Жашнакай таза кийим кийип чыгыш керек, тамак жасаган, тамак жыттанган кийимдерибизди кийип алып общественный жерде отурсак, башкаларга деле өзгө деле жагымдуу эмес болот да. Ошондуктан эгерде болочоктогу жолдошубуз үйдө баардык условияны түзүп берип, тамак жасаганга өзүнчө бир тамак жасагыч алып келип, бала баккыч, үй жыйнагычтарды алып келип иштетип берсе, биз деле татынакай болуп, боенуп, кийинип алып үйдө отурганга даярбыз. Баардык кыздардын атынан эле айтайын. Жашпыз, фигура позволяет дегенде почему бы нет? Кийебиз. Неге жашпыз да турмушка чыкканда кийип алалы, анан турмушка чыккандан кийин? Ошо турмушка чыккандан кийинкиси жөнүндө суроо болду. Күйөөңүз эгер запрет кылса депчи. Мисалы үчүн мырзалар, силер деле үйдөн жөн эле в семейниках эле жүрөсүңөр го, мындай алып алсак, майка, футболка айрылган, в семейниках. Азыр кийим менен эле отурасыңар го, ошондо биз үчүн кийиндиңерби? Мен кечиресиз, мен үйдө ушул эле кийим менен жүрөм. Ошо үйдө жүргөн кийим менен эле келдим өзү. Жынсак үйдө уктайсың? Жок. Мен чечинип уктайм, кийим менен уктабайм. Мындай сөз чыкты да, эркек кандай айтат, аял ушундай кийиниш керек деп, бирок мындай эркектер да болот да, наоборот, например, аял киши эркектин жүзү дейт да. Вот кээ бир эркектер айтат, неге кичине мындай фигураңды көрсөтүп кий, чтобы все мне завидовали деп да. Например, эркектерде намысты көтөрүт да, например. Жок, андай эмес. Бывает, очень часто такое бывает. Андай учурларда кездешип калат кээде. Менин оюмча, уверенные мужчины
аялы кандай кийинсе да они поддержат, потому что ошо айтып кеткендей аял ошол адамдын жүзү. Ошон үчүн мен аялым деп жүргүсү келет да, уверенность жок болсо анда кечирип койгула. Мен сымбат айымга кечиресиз. Эме айта кетейинчи, айтып атпайбы мырзалар үйдө деле ушундай жүрөсүңөр шортто тиги буу мен депчи. Мен азыр кандай отурсам үйдө да ошондой отурам да. Эшикке чыксам, мен эшикке чыксам да ачыгын эле айтайын. Айымдарга жазанып чыгам өзүмдү көрсөтүш үчүн. Ачык сөз да бул, мен эч нерсени жашырбайм. Ким үчүн жазанып чыкмай элем анда? Өзүм үчүнбү? Айымдар үчүн да. Сиздин да ошол Гүл айымдын жанында отуруп калганыңыз жөн эмес. Бир аздан кийин сизге токтолобуз. Демек сымбат айым айтып кетип атасыз да, эми аял кишини ээрчитип барып туруп бул деле көрсүн да сулуулугун деген сыяктуу. Мен аял заты, мен аялым болсун. Мен аялымды отурушка алып барайын, мен аялымды көрсүн деп алып барбайм да. Сен тетиги беркинди ки, ана муну кийип ал да. Мен сага бүгүн аялымды бүгүн бир мактанайын барып туруп дебейм да. Жок, андай эмес. Ошондой эркектер бар да. Бүгүнкү күндө кыздар жок. Сиздер кийинип атканда азыр мына бизге төңкөрүп атпайсыздарбы? Раз, ар бир үйдө бир эркек бар. Балким иниси, балким эжеси, балким атасы, балким байкеси бар. Сиздер кийинип атканда бир жолу ошолордон кеңеш алып койсуздарбы? Жөн эле мисалы үчүн мен кийингеним сиздерге жагып атабы? Деген сыяктуу бир жолу алып койсуздарбы? Жок, көрдүңүздөрбү? Жок дегенде бир үйдө бир эркек бар. Балким атасы, балким байкеси, балким иниси. Бир жол кеңеш алып койсоңуздар, балким эркектин көз карашы ошондо сиздерге билинер да, кандай экенин. Буну бул теманы жаап эле коелучу болду, Бул өтө бүтпөй турган темалардын бири. Биздин кыздар деле сонун жооп беришти. Жолдошубуз айтса угабыз деди. Болду мырзалар, эч кыжалат болбоңуздар. Эми ар ким үй бүлөсү ар кандай да. Ар бир эркектин үй бүлөсү ар кандай. Кыздар да туура айтып атат. Кээ бир эркектер досторуна аялын көргөзүш үчүн, сулуулугун көргөзүш үчүн аялын атайын кыска кийинтет. А кээ бир эркектер аялын кызганып коргойт. Эми ар ким жашаса ар кандай экен. Дегенде мына копол угуп калат экен да. Эркектер башка эркектерге көргөзүш үчүн эмес, жөн эле өзүнүн жанында аял жакшынакай болуп жүрүшүн каалагандар бар да. Жашоодон деле биз көп бир тууганбыз го, 5 кызбыз да, ар кимиздин күйөөсү ар түрлүү да. Ошолордун арасында ошондой жездем да бар. Аялын эң кымбатын ки, эң мындай жок, Гүлназайым, кымбат эмес, кыска кийим. Жасанып фигурасын көрсөтүү. Жасанып жүргөндүгү боюнча. Ооба, негизи мырзалардын милдети жасантып алып жүргүсү келет да. Жок, мырзалардын милдети ар бирөөсү эле аялыбыз жакшынакай болуп жүрүшүн каалайбыз, бирок кыска кийим жөнүндө сөз болуп атат да бул жердечи. Саламатсыздарбы? Мен да ошого кошумчалап кетейин. Туура Канат мырза айтмакчы, ар бир эле эркек өзүнүн келинчеги жакшы мындай өзүн алып жүрүүсүн, тыкаан, кийүүсүн негизи талап кылат. Мен деле каалайм. Мисалы, менин келинчегим көчөгө чыкканда жакшы кийинүүсүн. Бирок бул деген ачык кийинүүдө эмес. Боёнгондо эмес. Боёнгондун дагы өзүнүн бир мирасы болот. Анан сымбат айымга бир суроо берейин деп аттым. Сиз уверенный болуш үчүн сизге кийим менен гана мейкап жардам бере алабы? Ооба, анткени мен өзүмдү сүйөм. Өзүмдө деле уверенность бар. Бирок мен өзүмдү карап, күзгө карап, вот я сегодня шикарная дегенде башкача сезесиң да өзүңдү. То есть плюс к уверенности. Сен өзүңдү и так эле сүйүп турсаң, анан кийин күзгүдөн дагы вообще прям вот момдай аялды көрсөң, конечно. А так мен жүрөм. Кийинбей, макияж деле жок, мына жүрөм. Балдар менен көрүшкөндө уверенность меньше болбойт. Анткени мен өзүмдү аябай эле сүйөм, көрүп тургандай эле. Мындай темп мен жолдошуңар деле мындай кенебей коет окшойсуңар менче. Аябай эле спорный болуп атасыңар да. Вообще ээ бербей атасыңар да, баарыңар эле чыгып атасыңар да. Жолдошуңарга да ушул десеңерби? Келечектеги. Мен оюм боюнча эркектер аялды таанышканда, алып атканда уже көрүп атат да кандай кийим кийине берет да. Например, оюңарда уже ошол кызды жакшы экен, бирок жаап коем, там башкача кийинтип коем деген ойлор менен жүрөсүңөрбү ошондо? Болду, окшойт, теманы жабалы. Бул негизи бүтпөйт. Кол чаап коелучу, келиңиздер, Болду. Аригез ойубузду айтып беребиз. Баарын Айзада айым баштады деп эле. Биз бул экөөнү унутуп калыптырбыз го. Кандайсыздар? Биз негизи Нурлан мырзага жагып атат, башка темага өтүп кеткенинде деп сүйүнүп атат да. Көп кыйнабайчы. Мындан аркы мамиле кандай болот? Нурлан мырза. Бул алгачкы гана адамдар. Мындан кийинкиси да буюрса жакшы үмүттөбүз. Айзада айым, сизде убакыт керекпи деп ойлойсузбу? Ооба, албетте убакыт керек. Биз жолугабыз да, сүйлөшөбүз. Кол чаап коюңуздар анда. Орунуктан орун алып бериңиздер.
Келиңиздер. Албетте, бул нерсени уксаңыздар, бардыңыздар, таң калышыңыздар мүмкүн. Кантип деген ар бириңиздерге суроо келиши мүмкүн. Ошондуктан мен бул нерсени ачыш үчүн биринчи Болот мырза менен Гүлайымды ортого чакырып алайын. Келиңиздер. Ооба, келиңиздер. Гүлайым айым эфирге катышуучу болуп келгенде, эфирдин соңунан кийин такси чакырып кетмекчи болгондо Болот мырза үйүнө жеткирип кеткен. Ошол убакта экөө бири-биринин инстаграмына подписка болуп, бая жылуу мамиледе сүйлөшүп баштаган. Экөө чындыгындачы. Андан кийин эртеси эле саат 4-төн 15 мүнөт өткөндө Сум жактан жолугушкан булар. Сум жактан жолугуп киного башкан. Кинонун атын айтпай эле коеюн. Ошол кинодон чыккандан кийин Болот мырза дагы эми мисал Гүлайым талабында бар да, мисал турмуш курбаган балдар керек депчи. Турмуш курбаган бала болсо деле балким сүйлөшүп көрөттүрмүн деп Гүлайым айым өзүм дагы мындай кызыгуусун жараткан да Болот мырза жөнүндөчү. Андан кийин да бир жолу аларчага барышкан. Болот мырзанын иштешкендери менен чогуу Гүлайымды алып барган. Ал жактан да жолугуп видео сүрөттөрү биздин редакцияга келген. Ошондо бул жашыруун сүйлөшүүнүн аягы, максаты экөө бир жакшы живой ырдап берип коелду кезге. Канат байке жакшыраак түшүндүрбөйсүзбү? Жакшыраак түшүндүрүп койсоң, кээ бирлер дагы түшүнбөгөндөр катуу жөн. Албетте бул тамаша. Өзүнүн репертуарында бир аз пранкка салып коеюн деди. Жок, пранк эмес, жөн эле дуэт даярдашыптыр деп атпайм. Жок, мындай эле сурансаңыздар ырдап бермекпиз, антип буяка 14:00-дө. Кызыктыра алды. Ошондо айткандарыңыздын бардыгы чын эмес да? Чын. Албетте бул тамаша экенин түшүнүп атсыңар да барыңар. Эми кичине кызыктуураак отура алды деп атпаймынбы? Анда Канат мырза айтып атса, биякта катышуучулар уже сүйлөшүп баштады, качан жетишип алды болот. Ооба, мунун бардыгы тамаша болду. Анткени экөөнү ырдаганга номер берели деп оригиналдуу тааныштырайын деп чечиптир Канат мырза. Ооба, бирок ошол аракетиңиздердин баары ыр үчүн болду да. Эле баштан айлантыргызды. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Биз силерге эми в тот раз эме болуп калды, даярданбай келип, азыр бир кыскача жан дүйнө менен ырдап берели. Азыр деле даярданган жокпуз, бирок бир билет экенбиз чогуу. Кеттик башта. Музыканы айтып коесуздарбы? Эрлан Тогузбаев биздин оригиналдуу музыканы пайкебизге. Сен жаным мен экөөбүз жүргөн күндөрдү эстеп сагынамын сезимимди сен байкабадың түшүнбөй неге кагынасың сен арнап убакыт кимге жүрөсүң жүрөк кыйбай сага бир күнүм келемин сен жарыгымсың жашайлы өмүр улай сүзүп сүйүп эмесиң. Текст бир аз билбей калыптым. Экөө аябай отуруп алыпсыңар го. Эми ушунча чыккандан кийин чайга чыгып келесиңерби? Тамаша, келип отуруп берилет. Албетте. Ойлонуп калыптырмын. Бирок мен бир нерсени байкадым да, Болот мырза менен Гүлайым бул жакта отурганда биринчи күнүндө биздин мырзалар Гүлайымды чакырып баштагандан да Болот мырза кичине мындай нервничать койду окшойт деп сездим да. Анан но не решился да, ошо бирдекеси барбы деп мындай давай ырдайбыз деп даже чогуу ырдайлы деген сөздөр да болду да. Анан может действительно чайга чакыргысы келдиби же кандай болот? Болот мырза, сизге суроо. Мен дагы Болот мырзага айткым келип атат да, мурунку эфирлерде дагы же Тажигүлдү чайга чакырам деп чакырбай, Зарипаны да чакырбай ушинтип бир решение чыгара албадыңыз да. Балким мунусун да чакырып көрөттүрсүз. Бир чечимге келип. Экөөңөрдө аябай музыкаль Элия. Экөөңөрдө аябай музыкальный творческий адамдар экенсиз да, сизден сонун пара чыкмак деп ойлойм. Чоң рахмат суроолорго. Гүлнар айымга жооп берип коеюнчу. Мен всегда эле нервничать этип эле отурам. Кылчылдап.
Чайга чакырсам мен эми ойлонуп чакырам да, жет өлчөп бир кесип, наркы жакты байкап, бул жакты байкап дегендей. Ошол. Мен да кошуп кетейин дегем. Биз качан эле? Качан караоке бар? В общем, биз үчөөбүз, Нурлан мырза менен Болот мырза үчөөбүз бир конкурска барып катышып келдик. Ошондо Болот мырза мага сунуш кылган, именно ушул ырды чогуу ырдабайлыбы, пятницанын эфирине деп Нурлан мырза күбө болгон өзү. Анан кийин азыр мен моуну көрүп атам. Ошондо ошол кандай болуп калат? Чайга эле чыгып келбейсиңерби? Жөн эле скромный болбой, же сезимиңер баарын эле ачыла береби ошондо? Не серьезно болуп калат экенсиз? Атайм, силер өкмөр дагы бир анда ырдап койгула да, эгер ыр аябай маанилүү болот. Мен башка жашоомдо болуп ошон үчүн эле макул болдук. Ооба, бирок негизи тиги эфирде силер айтпадыңар беле, этот не пара деген ырды, другая причина деген. Ошону даярданып келгиле деп өкөнү. Болот мырза незаконченный романды даярданып келгиле деп айтпадыңар. Бул чота Болот мырза башка жака сунуштап кетти го? Жок, эми сунуштаган себеби эме болуп калды да, кандай десем. Сымбат айым экөөсүн эмесиз ар кандай болуп калат да кээде. Ырларыбызчы, жанр. Анын даярданып келели дедим, бирок Сымбат айымдан жоо уккан жокмун. Ырдашка туура келип калды. Жок, жана конкурстардагы ырыңарчы. Не, экөөңөр эки башка ырдадыңарбы? Же бир эле дуэт ырдадыңарбы конкурста? Башка-башкабы? Жок, ал жакта бир команда. Ошо жолугуп турсуңарга ошондо деле даярдана калсаңар болот болчу да, потому что Гүлназ айым айтпады эле. Эмки эфирде незаконченный романды. Жок, эми Сымбат айым менен көп эле ырдап эле келгенбиз, билбейм эмнеге тартынып атат. Башка экен да. Жок, Сымбатка предложение кылып туруп резко бияка секирип кеткен туура эмес болуп калыптыр бир аз сеники. Мен эч кимге эч жака секирген жокмун. Көрдүңөр, Айзадайым. ошондой туруктуу эмес адам экен. Сымбат. Жок, бул жакта Болот мырзага. Бул жерде эми бир эле ырдап койсо туруксуздук болуп калбайт эми. Болот мырза да жет өлчөп биргисем деген өзү оюна койгу эми. Заставлять этип эле чыгарып салган деп болбойт да, сезимдерин байкашсын. Ооба, Ошондо хотя бы ар кандай ырды сунуш кылса болмок да, экөөбүзгө бир деле сунуш кылбай. Болот мырза дагы бир ырдап коесуңар, билбейм. Биз деген бул ырдаганыбыздын себеби анткени Канат мырзалар, Канат мырза суранган, алпарчылар суранган, ошондуктан биз эми ооба деп мурдакысына жетишпей калдык, анткени бир ырды билбейт экенбиз. Анан азыр сунуштап калдык, макул деп ырдап койдук. Болгону ошол. Сымбат айымга айтып коеюнчу, мен жоон гана ырдадым. Мен сүйүмдү далилдеген жокмун да бул жака. Мен дагы эле сени сүйөм деп койдум. Эмне актанып Болот мырза? Я. Жок, эми биз дос катары ошо мамилени буза албайм деген максатта эле айтып атам. Дос катары сүйгөндө ырдаса болбойт деген жери бар экен. Жок, бир кезде ырдап калганбыз да, чогуу. Дос эле, эч нерсе жок. Болгон. Мен бул жерде айта кетсем, бир Сымбаттын эч кандай кызганчылыгы жок да. Обида просто. Мисалы, любой эле адамга айтсаң, сен мен бир нерсе кылам деп туруп башкага өтүп кетсең, любой адамга обидно болот да. Анан бул жерде эком параны айта кетсем, силердин талабыңар 28 жашка чейин, Хоть эко чайга чыкса да эконун эчтеке чыкпайт да. 100%. Кыздын деле. Жок, ал вообще жаш эч нерсени чечпейт. Деле мындай уже түшүнүп калдым да, балдарга талабы кандай. Болоттуку деле башка. Так что жаш айырмачылык канча? Кереги жок да, жөн эле чайга чыгыштын. Болот мырзанын кыздары менен тең болуп калыптыр. Мен ата эле болуп калат экенмин. Урматтуу биздин катышуучулар, албетте бул жөнү гана дуэт ырдап берип койсун дедик, бирок ортодон Сымбатка да сөз берип коюптур. Болот мырза ушул ырды экөөбүз ырдайбыз депчи, Сымбат айынын сөзүндө да жан бар. Болот мырза, кимге айтсаңыз ошол нерсени аткарып жүрүңүз семкиде. Канат мырза кечирим сурайм. Гүлназ Чыныбек кызы биз менен коштошот. Гүлназ айымды дагы сыртта свидание чакырып аткандар бар экен. Ал мырза күткүсү келбейт экен. Кечки 9-дайын автобус кымбаттап кетет, баасы ошон үчүн кечки 9га чейин үлгүрүп калайын деп атат. Жүйөлүү себептерден улам деп айтып турайын. Биз жолуктук миллиондун арасына. Бекмамат мырза менен Зарипаны чакырып коелу, келиңиздер.
кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жалпы жамаат. Бир күндүк чай чыгандай өттү. Бир күндүк чайга биз тилекке каршы чыга алган жокпуз. Кече эле таанышып, дагы алдыдагы убакыттар бар деп бири-бирибизге убакыт бердик. Ошон үчүн кече жолуга алган жокпуз. Кече жолуга алган. Эмнеге Зарипадан калып атасыз? Башкача реакция берип атасыз? Мындай жолугуп деле көрдүңүз да эфирден, сүйлөшүп деле көрдүңүз. Бирибизге убакыт берген жокпуз бул жерден. Сүйлөшүп көрдүк. Мен кандай болсо ошондой эле айтайын, сүйлөшүп көрдүк. Бирок менин талаптарыма көп эмелери туура келбейт. Туура келбейт сиздин талаптарыңызга. Мен бирөөнүн убактысын алгым жок. Бирөөгө надежда бергим жок мен. Как она есть эле, прямо эле айтканын жакшы көрөм да. Кайсыл талап ошол именно творчествода болгон үчүн сиз каалап айтасызбы? Ооба. Мырза мисалы ырдабайт, мырза актер деди. Актерлор жакпайт сизге, да? Эми жакпайт эмес, актерлор менен мындай өзүңүздү көрө албайсыз. Жок, көрө албайм. Актерлор менен көрө албаймын, ырчылар менен тоже. Ошол кесиби үчүн. Башка да эмелер барбы жакпаган нерселер? Эми туура келбеген нерселер жакпаган эмес? Биздин боюбуз да туура келбейт. Мен бойго да карайм, анткени экинчиден мен ойлодум эле мен эле аябай көп сүйлөйт экенмин деп. Бул байке менен да ашып көп сүйлөйт экен, анан жашоодо кандай болуп калабыз дейм да. Бирок орунду сүйлөп атпайбы? Мисалы орунсуз сүйлөсө, балким бул бир жөн да, бирок мен ойлойм, көп сүйлөйт деп айта албайм. Мырза орунду сүйлөп атат. Менин мырзам мындай серьезный адам болуш керек да. Серьезный мындай, ор басырыктуу дейт го. Сиз өзүңүздү көп сүйлөйм деп ойлойсузбу? Негизи өтө деле анчалык көп сүйлөбөйм. Эми айымдардын талабы мисалы көп сүйлөбөш болсо да, баягы бул көп сүйлөө мен ушул жаатта окуган соң сүйлөгөнгө туура келет. Анан ашыкча мисалы ашыкча деле көп сүйлөбөйм. Жумушка жараша сүйлөшүм мүмкүн. Мен кандайсың, Бека? Беканы тааныйм мен аябай жакшы. Бир университетте чогуу окуганбыз. Бул башынан эле аябай тың бала да, негизи мага мындай тың көп эле кыздарга тың балдар жагат го, мындай харизма десең, харизма бар, бүт жагынан топ келген эле бала деп ойлойм. Бирок Бека азыр актер болуп иштебейт болушуң керек, Менин оюм боюнча. Акыркы 4 жылдыкта да бул жакта эмес, бул жаатта эмес. Ооба, актер деле эмес да, бул азыр театрда иштебейт, же болбосо бир жактарда жүрбөйт. Билбейм, эми силер жакшы деле сүйлөшүп көргөн бир жолу мындай чайга чыгып келсең деле жакшы болмок. Көр да дагы. Менин оюмча бияк мырза сүйлөп жана өзү көчөгөн деле айткандай биз өзүн көрсөткөн келген үчүндөй көрүнүп калды да биз үчүнчү. Может ошол себептен Зарипага келгенде эмес, Зарипа мындай чын искренне келгенин сезген жок деп ойлойм да, ошол себептен ушундай чечимге келип жатат. Мен Зарипага суроом бар да. Бир күн тааныбай туруп эле еще жолукпады, өзүнчө чыгып чай ичпедиңер. Эрте эле мына чечим чыгарып атасың да? Ырдаган жакпайт, актерлугу жакпайт депчи. Сен лучше шашпай эле бир жума убакыт берип көр, сүйлөшүп, таанышып. Мен о Бека мырзадан мындай уверенность баладай көрүнүп атат да. Ордор менен сүйлөйт. Беке келип эле баары эле сүйлөбөйт да, уверенно сүйлөп, өзүнүн полный точкаларын ачын айтып. Так что Зарипага айтарым, бир жума убакыт берип таанышып көр жакшылап. Дальше балким жабып кетет. Мен кыздарга жалпы эле суроо да, кыздар айтасыңар сүйлөбөсө мындай сүйлөбөдү дейсиңер, анан сүйлөсө дагы жакпайт. Силерге өзү кандай балдар жагат? Эми бул аябай оор суроо. Башка эле темага өтөлчү, келиңиз. Жөн эле койгула бул жоопко оор суроо. Келиңиз. Чай ичпесеңер, отдельно жолукпасаңар, кече эфирден кетип баратып көрүшсүңөр, анан азыр эфирге келатып көрүшсүңөр. Мындай толук жакшы деле маалымат ала алган жоксуз. Анан жигитте уверенность деген бул өтө көп кыздар жигитте эркек кишиден издеген бул эме да, сапат да. Ошол сапат бар экен мырзадачы. Анан бардык жерде мисалы любой проблемаңызды чечип деле кое турган жигит экен да. Сиз азыр неге именно бойго такалып атасыз ошондо? Именно ошо бойдун айынан ушул нерсени баары придумывать этип атасыз деген го. Ал ойлоп мисалы жактырбайчы, биз чайга чыгып адамдын жан дүйнөсүн кандай адам ал, ошону билип мындай бир чайга чыгып өзүнчө сүйлөшүп отурган бул башка нерсе да. Чайдан көп нерсе чечилет. Чайга чыгып көрүш керек деп ойлойм менчи. Жок, мен чайга чыксам чыгып кое бермекмин, бирок мен просто
адамдын убактысын алгым келбейт да. А эртең чайга чыгып алып, ана бир надежда берип. Мен бул жактан деле караштуу эмес, сиз ага эмне кылбаңыз. Мырза, сиз эгер чайга чыктыңыздар да, анан чайга чыккандан кийин бир жумадан кийин келип туруп мамиле бүтүп калса, сиз убактым кетти деп өкүнөсүзбү? Негизи мен дагы өзүмдүн убактымды сыйлайм. Биринчиден өзүмдү сыйлайм. Бир жумалык убакыт кетип кала турган болуп мен өкүнбөйм ал нерсеге. Себеби адамды мен кече эле тааныштык. Анан эфир аркылуу дагы адамды негизи биле албайт экенсиң. Андан кийин жолугуп бир жумадан кийин эгерде убактым кетти деп өкүнө турган нерсе эмес. Себеби достошууга деле бул кандайдыр бир убакыт керек. Бирөө менен урушуп достошосуң, бирөө менен жакындан сүйлөшүп достошосуң демекчи. Бул бир жумалык убакыт андай деле мындай жоготуу эмес деп ойлойм да. Жакшы, Зарипа айым уктуңуз. Жигит өкүнбөйм деп атат убактым үчүн. Ошондуктан убактысын аябай эле коюңуз. Бир жума чайга чыгыңыз. Бул жактан мен айткым келип атат. Зарипа айымга Бекмамат мырза биринчи келгенде эле жаккан жок окшойт да, көңүлүнөчү симпатия болгон жок. Ошондуктан бул кесипти, бойду, бул жөн эле шылтоо деп ойлоп атам мен. Мен Альбина айымдын сөзүнө кошулам. Менин оюмча Зарипа айым кичине искренность сезбей калды да, анткени мырза келип эле өзүн көргөзүп, мындай жата калып, эле мындай уверенно өзү жөнүндө эле сүйлөп чыкты да. Ошон үчүн менин оюмча Зарипа айым кичине коркуп калды, искренность сезбей, бул жөн эле мага келбей эле өзүн көрсөткөнү келди го депчи. Бул негизи эми ар бир адам өзүн көргөзүш керек да жашоодо. Силер да өзүңөрдү көргөзүшүңөр керек. Силерге эртең талапкерлер келип, ушу интересный кыз экен, ушу интересный бала экен дегендейчи. Анан мырзанын негизи по идее өзүн көргөзгөнүн айым баалаш керек. Мисалы мен эми Зарипанын да эмесин сыйлайбыз. Албетте, Зарипа жага албаса биз эч кандай кыйнай албайбыз. Бекмамат деле кыйнай албайт, биз деле кыйнай албайбыз да. Бирок биз бул мырзада сапаттарды билип атабыз да. Негизи бул ар бир эле айым каалайт болуш керек, күйөөсү аябай мындай орусча айтканда общительный болушун, бир жерге барса күйөөсү аябай грамотный сүйлөшүн, орунду сүйлөшүн, бир жерге барганда аялынын ордуна күйөөсү сүйлөп чечип беришин, мисалы орусча айтканда нетворкинг деп коет. Ошол мырзаларга бизге көбүнчө нетворкинг чечишпейт да. Көп кыздардын мечтасы ушундай балдар да, например, Бекмаматтайчы. Бирок эми ар бир адам вкусу ар кандай, таң калыштуу. Көп кыздар кыялданган мырза Зарипага жакпай атат. Бул демек Зарипанын өзүнүн орусча айтканда вкусу экен да ушундай. Ошон үчүн бул спорт эде турган деле нерсе эмес да. Мен еще кече бул мырза менен сүйлөшүп отурганда бул кече айтып жатпады эле, мен досум депчи. Досум, абай деп. Абышка деп айтып жаткан. Ошол Абышка өзү айтып калды. Абышка айтыптыр эле, Гүлнара айымга барсаң деп. Өзү айтып калды, сөздөн чыгып эле. Ошол Гүлнара айымга барсаң деп айтып калды. Бул жөнүндө жооп берип кетейин. Негизи мен айттым башында, ал биздин Абышкабыз, эми досум деп коеюн, агабыз. Ушул ал билген жок. Ал себеби бул эфирди көрбөйт. Ал неберелери аркылуу эле угуп, ушундай айым бар экен, ошого барсаң деп мага сунуш киргизген. Бирок менин тандоом сен болуп келип отурам. Анан жана эфирде мындай отурду дегенде туура эмес да, балки мен өтө ашыкча мындай отуруп койгон чыгармын. Бирок мен биринчи жолу эфирге келип атканым жок. Ошондуктан бул көнгөн нерсе деп ойлойм да. Эгерде катуураак кете турган болсо, это менин күнөөм. Мен мойнума алам ал нерсени. Зарипа мүмкүнчүлүк берет деп ойлойбуз. Просто мындан кийин сиз Зарипага көбүрөөк көңүл буруп койсоңуз, анткени кыздар биз вниманияны жакшы көрөбүз го, ошон үчүн көңүл буруп ага келгениңиз чын экенин тастыктап кетсеңиз жакшы болот. Зарипа, сиз ответ бересизби? Сиз ответ бериңиз. Жок, сиз бериңиз, сурооңузду. Зарипа, сиз бул жакка турмуш курам деп келдиңиз да, туурабы? Ким мырза? Бекмамат. Бек мырза ушинтип даярданып, келип, даже мына ошол, например, мен айтыптыр экен да, ошол бирөө, бирок сизди жактырып алып, ушундай даярданып, гүлдөр көтөрүп келди, анан даже свиданияга чыкпай коюу деген менин оюм боюнча бул азыр сиздики гордыня болуп атат. Кечирип коюңуз, тарынбаңыз. Но менин оюм боюнча бул гордыня, сиз бул балага даже, бул мырзага даже шанс бербей атасыз. Может быть, ал болсо, может, он өзүн көрсөтө албай атат даже.
Может, он будет хороший муж для вас. Он тоже хочет жениться, он пришел для этих целей. Мен толықтай кетейін, неме китеп орысша айтайыншы, книгу по обложке не судят деп қойды ғой. Бір мүмкіншілік беріңізді сұранам сізден, Зарипа айым. Бұл мырза атайын даярданып келді сіз үшін деп, анан олуттуу эле сүйлөп жатат. Сиз жашоодо байкадым, бираз жоошсуз, а бул мырза тыңыраак болуп атат да. Балким бирдеме чыгып калат ортоңуздардан. Мен жооп берип кетпейм, экөөңүздөр кетиң. Сиздер каяктан билесиздер, может мен ушул жерде жүрөгүмдө бир мырза бардыр. Сиздин азыркы Зарипанын "Жок, мен чайды уланта албайм" деген сөзүнө сиздин жообуңуз кандай? Бири-бирибизди тааныбайбыз. Бир жума деп атасыздар, бир жума кийинки эфирге чейин балким жолугуп сүйлөшүп көрөрбүз. Эгерде ага да көнбөй турган болсо, я уважаю мунун мнениясын. Себеби жашоо андан токтоп калбайт, жашоо улана берет. Айымдын өзүнүн талабын дагы колдойм, өзүмдү да колдойм деп, ошол. Мен просто айтарым, ошо бир жума эгерде мүмкүндүк болсо, ага деле каршымасмын. Эгерде бул жок, ушул жерден токтото калалы десе, аны да колдойм. Сиздин жообуңуз? Мен кичине ойлонуп жооп бербейинби? Кандай дейсиздер? 1 минутта ойлонуп алайын. 1 минутта? Ойлонуп деле сиз айтып койдуңуз. Мындан ары ойлонуп жооп берсеңиз деле уже эме биз ыраазы болбойбуз да. Ошон үчүн жообуңуз мырзага дароо керек. Дароо. Айымдар негизи мырзалардан чечкиндүүлүктү талап кылышат да. Сиздерге да ошону айта кетейинчи, айымдар, пожалуйста, чечкиндүү болгулачы. Ары бери мындай өзүңөрдү да кыйнабай. Зарипа, бир мүмкүнчүлүк берип көр. Кайга чыгып кел. Китепти ачып көр. Обложкасына карай бербей. Мен оюм боюнча дагы Зарипа мындай биринчи көргөндө эле жактыруу болбогон үчүн ошондо да тошойт да, чайга чыкпайм. Мен ойлойм, ачып көрүштүн эч кажети жок. Анткени адам жүрөгүндө бир нерсе болсо, бул мырза 1000 идеалдуу болсо деле баары бир бирдекени таап чыга берет. Билесиздер, ошон үчүн Зарипа демек сиздин жообуңуз улантасызбы же токтотосузбу? Кыргызда бир жакшы сөз бар, 7 өлчөп 1 кес деген. Бир акыл арана 1000 акыл жакшы дейт. Жүрөк тугуш керек. Жо, зачем кыйнап өзүңдү? Бул уже Зарипач айтып салбады. Мен бияктан эме катышуучулардын ичинде кызыган бирөө бар депчи, анан зачем жөн эле убактысын алып 1 жума? Ооба. Может, Бек Мамат башка кыздардан карап көрсүн. Бул мырзанын келгенин мен урматтаймын. Рахмат чоң. Бирок менде бар да бир адам. Бир адам бар. Мен азыр айта албаймын. Айтыш керек, айт. Ал мындай чоң эме болсун, сиздерге сюрприз болсун. Жок. Бек Мамат мырза, келиңизчи. Биз сизди кетиргибиз келбейли. Азыр бул жерге келиңизчи. Сиз жалгыз Эми бул жер сиз түшүндүңүз. Сиз түшүндүңүз ситуацияны. Бирок сиз азыр эки адамдын табышып калышына чоң себеп болгонтасыз. Сиздин жакшылыгыңыз тийип атат. Анан бул мындай. Жүрөгүңүздө болсо, эфир бүтүп атат, талапкерлер келип атат. Эртең да сизге бир талапкер келгенде, угуп турабыз. Эртең да сизге бир талапкер келгенде Бек Мамат мырзага окшоп, ал дагы ортодон түшүнүксүз бир ситуацияга калып калбасын. Ачык сүйлөшөлү. Бул реалити долбоор, эч нерсени жашырып кереги жок. Зарипа, шашпай да айтып берсеңиз болот. Эркин микрофон сизде. Айта турган эч нерсе жок. Бул мындай айтайын, кыз намысымды алып коюп мындай четке алып. Мен Даниэль мырза. Молодец. Зарипа, азаматсыз. Азаматсыз. Байкуш баласы Сиз кыздардай эле назданасыз го, я? Ошондой эле болуп калдырок, бул жерден. Нормально. Күтүүсүз болду просто. Күтүүсүз болдубу же жүрөгүңүз сезди? Ачыгын айтыңыз. Сезген. Бир 20% сезди ушул мени тандайт деп. Жок, мен болот байкени тандайт го дейм элкичи. Жок, Зарипа балким бул убакка чейин сизге башкача сүйлөгөндүр, сизге кичине жакыныраак болгондур да, туурабы? Мындай сүйлөшүп жүрчүбүз. Мындай дос катары эле чогуу компашкада отуруп калгандарчы. Бирок сиз ошол нерседе эчтекени байкаган эмессиз. Ошол мындай
сүйлөшүп эле жүрүпбүз дос катары компашкада, анан эми по чуть-чуть байкалат да. По чуть-чуть байкалат. По чуть-чуть байкалган, ооба. Бирок мынчалык чоң адамдарга кетип калат деп ошо күткөн эмес, ойлогон эмесмин да. Экөөңөрдүн разница канча жаш? 7 эмес? 4-5 жаш экен да. Бирок мен өткөндө эле байкагам, Даниэль. Сен калп эле эфирге келип алып, жок, анан андай эмес, мындай эмес деп өзүңдү көтөрбө. Тем более бияк биринчи сөз айтып атат сага. Почти уже чайга чыгып келели деп аткандан кийин Айшпаң айтып атты тиякта. Мен Айшта көкө турат эле. Харша түшүндүк. Апаңды ук. Апасын уккандар жаңылбайт. Айт ачык эле, ооба ушундай болгон, ортобузда жакындаштык болгон, билгем, сезгем, меники деле бар, ошондой деп эле айтчу, мындай эле, мындай жөнөкөй болуп. Эркекче айтканда бул нерсени убакыт көрсөтөт. Азыр поспешный выбор чыгарбай туралы. Убакыт көрсөтөт. Мен сизге жактуу өзү ушул Зарипанын сизди чайга чакыргысы келген идеясы жактуу? О, нормально, мындай уважаю да. Уша духу жеткенин эркекче. Духу жеткенин уважаю. Духу жеткенин уважаю. Негизи, в принципе, Зарипанын өзүн деле уважаю. Менде суроо Даниэль мырзага азыркы суроого улай эле. Биринчи кадам жасаган кыздарды кандай көз караш сизде? Өзүнө ишенимдүү кыздар ошондой. Айтты окшойт аны. Шайле конайм, уважаю деди. Келиңиз. Мен бир эмен айтайын да, мондай бир сөз бар, Даниэль. Жаш чырпыктын ийилгени сынганы дейт. Жаш жигиттин уялганы өлгөнү дейт да. Сен деген жаш жигитсиң. Анан азыр суранат элем да. Чечимиңде го мейли көрөбүз, убакыт көрсөтөт деп атасың да. Бирок аял заты дагы жөн жерден баягы өзү айтты го, намысында алып салып туруп деп, жөн жерден чечим чыгарып келген жок да, өтө мындай серьезный нерсе болуп атат. Азыр ушул жерден айтып берсең жакшы болот эле да. Кайсы сапаттарын жакшы көрүп, сен деле жакшы көрөт экенсиң, ачык эле турат. Кайсы сапаттарын арып алып баштадың же кандай? Сен өзүң айта албасаң да аял заты чыгарып айтып берип атат да бияга. Эми сиз айтышыңыз керек бул жагын. Кел. Биринчиден менде эч кандай уялуу деген сыфат жок. Просто бул жерден өзүңүз айткандай жети өлчөп бир кесиш керек да. Бүгүн туура эмес айтып алып, эртең кайра башка нерсени айтсам. Жок. Сиз деген эми үйлөн деген жокпуз биз азырчы. Жөн эле айтып коюңуз ошол кайсы сыпаттарын анчалык оор кабыл албаңыз. Зарипа менен экөөбүз спортто, бул да спорттон түшүнүгү бар экен, жакшы. Экөөбүз ошол тармакта жакшы биргеликте тил табышып кеткенбиз, ошол тармакта жакшы сүйлөшөбүз да, бизчи. Өзүбүздүн вайбыбыз бар да, түшүнгөн. Ошол убакта джентльмен болуп койгон окшойсуз деп ойлоп атам да, бир стол отургуза калып, же эсебин төлөй калып, же бирдеке кыла калып, же гантель көтөртүп мындай. Зарипа, сөз сизде. Эми негизи кыздар деген өзүнөн көбүнчө 5-6 жаш улуу балдар менен сүйлөшкүсү келет да. Эмне себептен сиз өзүңүздөн 5 жаш кичи менен сүйлөшкүңүз келди? Ошончолук Даниэль мырзанын кайсы бир характери сизге жакты? Даниэль мырзаны мен дагы жакын билгим келет. Вот типаж мой да. Типаж сүйлөгөн сөздөрүнүн кайсы бир характери жакты? Да, характери, келбети, бул менин типажым. Жо типаж эле ичинде барбы да бирдекелер? Ичинде бар, аны кийинчерээк айтып берейин. Жок, азыр айтсак бардыгын билип аласыңар, кызыгы да кетип калат. Мен суроо берип койсом болобу эме Зарипа айымга? Бир нече күн мурда бул башында жаңы келгенде мен Зарипага айткам да, өзүң спорт тармагында экенсиң. Анан биздин балдардын арасынан Даниэль мырза эле спорттун арасында жүрөт. Экөөңөр көрүп көрбөйсүңбү деп мен Зарипа айымга ошо суроону бергенде жок деп койгон да мага. Анан азыр эмне үчүн мындай мен алдадыңар деп го. Ошо сиз айткандан кийин ойлонуп, анан азыр чечимге келип жок, андан кийин канча арадан канча күн өтүп кетти дейм да. Азыр эмне үчүн себеп оюңуз өзгөрүп кетти же спорттон тышкарыда башка нерсеси жактыбы сизге, ошону айтып бере аласыңарбы? Эми сыр жок, сырткы келбеттен дагы. Жок, азыр сыр болуп турсун. Азыр бардыгын ушул эле эфирде айтып берип койсок. Негедир биз экөөнү аябай жарга такып атат окшойбуз, мындай. Балким убакыт береттирбиз, кандай дейсиздер? Мен сөз айта кетпейинби? Келиңиз. Бул жерде чын айтканда мен экөөнү пара көрө албайм.
чайга чыкса деле да, мисалы Зарипа майли Даниэлди жактырды, симпатия кармады, таанышкысы келип атат, типаждагы бала, бирок Даниэль Зарипаны бирок пальбам карабайт. Балким чайга чыгышы мүмкүн. Бирок Даниэлдин типажы Зарипа эмес да. Кандай Силердин оюңарды сүйлөйм. Даниэль мен билем да уже кандай адам экенин, Зарипаны билем кандай адам экенин, так что керек эмес да мындай калп эле убакыт кетирип. Жок, андай эмес, Нурсултан, сен деле башында билбей туруп Сымбатка чайга чыгып келели деп эдиңби, туурабы? Мисалы сага деле, силерге деле айтышпады эле, жок экөөң пара эмессиңер деп көп айтпады эле. Анан эмнеге Зарипа өзү айтып атса, могу менин күйөөм боло тургандай мырза экен депчи, бияка биз деген дос эмес, мындай эле жөн эле бирөөлөрдү эмес, күйөө издеп келдик да, мисалычы, элестетип, мондай болсун деп сүйлөшүп көрсүн да, эмне тандаш керек. Айзадайым, сиздин оюңузга кошулам. Туура айтып атасыз. Бирок мен ойлойм да, мына Зарипа экөөбүз го мындай тең курбалдаш эле жашта экенбиз негизичи. Бирок андан азыркы курактын ушул мен өзүм мектепте мугалиммин, бирок курак боюнча айтып коеюнчу. Бу азыркы эми бизден да бир жашырактардын көз карашы бир аз башкачараак да. Эртең сиз кыйналып калбайсызбы деп ойлойм. Наоборот, азыр жаш балдар ушундай эле кыздардыга көп жаштык кылат. Даниэль азыр биз кругозордон, мындан да көбүрөөк ойноп келе турган убагы да. Нормально, эчтеке болбойт. Ал кругозордон, понятиядан билесиңер, Даниэль. Чем анча-мынча 35 жаштагы балдарга караганда нормально мындай ойлонот, мындай жүргөн турганы да чоң балдардай да. Ошон үчүн эмне кичинекей бала болсо, эгер мындай Даниэль кичинекей баладай болуп, отношения кылса, Зарипа деген сөз салбайт болчу биринчи. Жыл карата Айзадеже, негизи туура меселе көрүнүш болуп турат, бирокчу негизи мындан жедебе мени. Андан арылай турган болсо деле уланчудай эмес, ачык эле айтканда. Жок, негизичи мына карап эртең Зарипа эле кыйналып калат деген. Хорошо, Мерболот, сага ооба сөзүңө кошулам. Бирок Зарипага негизи Эржан айтып атканда, Зарипаны жакшы көрөм, мен сөз салам деп. Мына Эржан канчадасың 34-тө, 35-те дагы деле мындай решение кыла албай атасың да, мына кыздардын баарын алдырып үйүп атасың, ушинтипчи. Сен деле айтпайсың, ким бирөө Зарипа болчу, бирөө кимле. Кармап кал, мына алып кетип атышат, ушинтипчи. Айзадеже. Эметчи кичине 34-35ке биринчи сени үйлөтөлү карчы 20 жаштагы балага сөз салып атышат бияктан. Айзадеже. Эржан байке не только Зарипа эмес, мен угушум боюнча ал Гүлкайыр деп аткан да. Аны Эржан мырза кое туруп токтолобуз. Эржан мырзаныкы бар убактысы. Менин оюмча сүйүү жашка карабайт дейт го. Зарипа өзү чакырды, бири-бирин билип, таанып келсин, балким сезимдер ойгонсо 5 жашка андай деле көп айырмалык деп ойлойм. Сиздер талашпай турбайсыздар, уруксат берсеңиздер биз чайга чыгып келели, айтайлы, дальше. Бизге убакыт берилечи өзү. Убакыт бергиле, талашпайлы, биздин неме чечип койбой. Неме эми экөөңөр үйлөнүп аткан жоксуңар же отношения куруп аткан жоксуңар, бир эле чайга чыгып байкап келгиле. Чыгып келели, анан айтайлы, дальше эмне болорун, эмне болуп кетти. Тиги чоңуңуздан атып кызым. Я. Чоңустанбы? Аяшпам деле мага көз кысып жүргөн негизичи. Мен биякта талапкерим отурат, андай сөздөр. Албетте тамаша бул. Албетте, мы, блин, конечно, чамда эмне жок деп билем. Биз күтпөгөн нерселердин баары биз жолуктукта болот, анткени катышуучулардын арасында дагы ушундай бири-бирин жактырып калган айта албай жүргөн сезимдер балким бүгүн сиз мына талапкер болуп келгенге дал келип калып атат. Бул сизге өтө деле катуу тийген жокпу? Жок, муну негизи андай деле катуу тийген жок, себеби мен адамдын сезимин сыйлайм. Негизи мага өзү мырза катары өзүнүн алып жүрүшү, сүйлөгөн сөзү абдан жакты да, Бекмамат мырза. Албетте биз буну редакция менен чечебиз, бирок мен да сиздердин оюңуздарды билгим келип атат. Эгерде Бекмамат мырза катышуучу болуп келсе кандай дейсиздер? Сонун туура болмок, наоборот. Сиздин оюңуз кандай? Эми сиз мына убактыңызды бөлүп келдиңиз, кыз менен таанышайын дедиңиз, ал кыздын жүрөгүндө башка адам болуп калды. Эми сиз мындан ары ушул долбоор аркылуу өзүңүздүн бактыңызды тапканга даярсызбы негизи? Негизи ойлоно турган суроо болуп атат. Жөнөкөй суроо эмес. Себеби мен талапкер болуп келдим. Анан катышуучу болуп калыш керек болуп атат ошондой. Ооба, бирок биз деле ойлонуп атабыз сизге окшоп. Жана биз команда менен сүйлөшүп чечебиз. Бирок сиздин оюңузду билгим келип атат. Катышуучу болуп келгенге дагы сизде кызык барбы?
даярбыз катышуучу болуп келгенге. Керемет мына. Жигит деген чечкиндүү болуш керек да, ушундайчы. Чечкиндүү жигиттин ар дайым жумушу да жүрөт, жашоосу да алдыга шар кетет. Биз командабыз менен сүйлөшөбүз, сизди катышуучу кылып алып калыш жөнүндө. Ал эми мен көрүүчүлөрдүн дагы ой пикирин сыйлап угабыз. Албетте эгерде сиздерге Бекмамат мырза кандайдыр бир сапаттары жакса, катышуучу болуш керекпи, ошол жөнүндө ой пикир калтырганды унутпайбыз. Азыр эфирден кетпей турабыз, этегинде коштошобуз. Эржан мырзаны чакыралычы ортого. Эржан мырза, биз сизди бийлейт угуп калдык, а? Биз жолуктук миллиондун арасына. Урматтуу көрүүчүлөр, алдыңыздарда Эржан мырзанын ачылбаган таланты. Сиздер үчүн танцы. Керемет. Кол чабуулар болсун. Не деген талант. Талчубукта эле ийилип бийлейт талантыңызга таазим. Эми кыздарга берсеңиз комплиментти. Рахмат. Кыздардан талашып албай. Эмне жактыбы? Жактыбы. Албетте жакты. Өтө профессионалдуу бийледи. Мен кайгашатып. Бул талант каякта, Эржан мырза, сизде? Бул талант каяктан? Мектептен эле. Жок, бул мектептен эле адам мындай бийлеш невозможно. Балким бир станцияда бийлегенсиз. Ушунун окуясы бала кезден эле да, мектепте окуп жүргөн. Бала кезде окуп жүргөн. Курс эч нерсе жок, самоучка да, таза эле. Видеодон көрүп эле туурагансыз, Бул эми азыр 34-кө келдим, азыр деле мисалы үчүн вообще алыста калбайм да мындайчы. Бүгүн эстек эле бийлеп коюн дедиңиз. Жок, негизи эле үйдөн музыканы чоң колонкам бар, музыканы коем, күзгү бар. Жагат да мага, ошондон бир рахат алам да. Рахат аласыз ушундан. Сымбат айым, эмне сөзүңүз бар? Чайга чыкканга макул эмес, бош эмес деп эле. Жок, рахмат. Бирок айта кетейин дегем, ошо Эржан мырза бизге айткан, эч качан танцыга барган эмесмин, кой кайтарып эле, жөн эле акырын туруп алып эле бийлечимин деген да. Ошон үчүн чын эле сиздин талантыңызга таазим этем. Анткени сиз абдан сонун билет экенсиз, профессиональный эле уровеньде сонун билет. Чоң рахмат. Ошол негизи Эржан мырза өзү көп сүйлөй, мындай отурат го, анан чогулуштарда ошол биринчи жолу ачылып бийледи да, биз ошондой айттык, эфирде бийлебесеңиз болбойт деп кыздар суранып, ошон үчүн бийлеп атат. Чоң рахмат. Кыздардын урматына да. Ошондо биз биринчи көргөндө, чын айтканда биз биринчи көргөндө баарыбыз шок болгонбуз. Чын эле шок болгонбуз. Анан кийин ошо бийледиңиз беле, бардыңыз беле десек, жок, ушундай эле үйрөнгөм деген да. Анан мен өзүм кичинекей жашыман бери именно профессионалдуу танцыга барып жүрчүмүн, үйрөнчүмүн. Ошон үчүн мен көз карашым боюнча чын эле бул профессионалдуу уровень. Анан сиз өзүңүздү башка жактан деле көрсөтүп көрсөңүз болмок эле го деп ойлойм. Эми бул эми мен мындай популярный болуп же бир нерсеге катышчу эмес да. Бул мага өзүмө эле жагат да.
Акча тапкыңыз келбейт менен. Эми болуп кетсе болуп кетти, болбосо эми өзүм үчүн жүрө берем да. Бул Эржан мырза аябай мындай ичинде у него богатый внутренний мир экен да, аябай прям просто мындай не раскрывшийся да, вот мен сүйлөшүп калганбыз, анан сырларын көп сырларын билип калдым, анан көп нерсени кармап жүрөт экен, анан ошол талантына азыр мен деле таң калып атам, неожиданно болду да. Анан мен сизге каалайм ушундай прям ошол проекттен дагы ачылган каалайм да сизгечи, дагы сонун таланттарыңызды, өзүңүздүн күчтүү жактарыңызды көрсөткөнгө, мындай өзүңүздү көрсөткөнгө каалайм. О, негизи музыка деле туура келбей калды, негизичи шашып эле коюлуп кетти да. А негизи өзүмдүн музыкаларым бар да менчи, ошого мындай ритмге кирейин дечи. Ушундай. Эржан мырза, азаматсыз. Чыныгында биз баягы биз да искусственный адам эмеспиз, ансыңарындай баягы билим жагын алып караганда чын эле деңгээлде, жогорку деңгээлде, бийик деңгээлде билетиңиз азаматсыз. Рахмат. Эми сиздей мырзалар менен бул жерден чайга чыкпай койгон айымдар күнөө го дейм, Келиңиз Санжар мырза, андай суроо берели. Талантыңыз чынында жакшы экен. Мен өзүм ошол профессионалдуу бийде 5 жыл жүргөм, группаларда, чоң-чоң ансамбльдерде көрүп бааладым чынында. Рахмат. Үйрөтүп акча табам десеңиз деле болот, бирок ал жака өтө күчтүү нерв керек да, бирок биз ошо группа ачып, балдарды окутуп тарбиялачубуз биз дагычы убагында. Анан негизи талантыңыз өтө күчтүү экен, ошондуктан кайсыбызды жакшы көрөсүз билбейм, чайга макул болуш керек го дейм. Эржан мырза, эми шашпай айтып бериңизчи. Эми ал айымга качантан бери чайга чакырайын деген ичиңизде, оюңузда идея келди? Башынан эле. Башынан эмнеге айтпай жүрдүңүз? Эми кандай десем, эми түшүнүктүү. Башында эми байкадым да, со стороны байкасам, мындай жакынайын десем жанына башкача көз караш болду да андан. Анан дагы бир вариантты карадым. Дагы бир болду да. Бирок ошондо деле, бирок баары бир ошол биринчи кыз баары ойдон көздөн кетпей койду да такыр. Кимди ойлошуңуздар мүмкүн бул? Сиздер байкоочусуздар. Канат мырза, мен оюмча. Билесиздерби? Айтып бериңиз, анда ким? Гүлкайыр. Не болуп атат бул жак? Не болот бул жак? Бул жак аябай кызганып, кызарып кетти го, жини келип. Эржан, мен Эржанга айтат элем да, азыр биз айтпай, Эржан чык, мынтпейт, мынтдегин дебесек, сен чыкпайт элең да дагы делечи. Мен сага айтат элем мындай, чечкиндүү болчу. Суранам сенден. Ал мен антип кошулбайм айзадайым, анткени ал айым акыркы эфирде көчө эле бошоду. Ошон үчүн көчөнү айта албаптыр. Мен кийин айтайынчы дөөдө эле. Бир ушундай бир ситуация болгон үчүн айта алган жок. Мен ойлойм Эржан мырза чечкиндүү эле. Эки кыз болчу да просто. Ооба. Эки кыз беле. Эки кыз болчу, бирок Эржан мырза өзү ойлонгуча чечимин чыгаргыча бир кыз уже чайга чыгып кетти. Чечкиндүү эмессиң, зачем? Мен көчө эле айттым, мен эмки эфирде айтам депчи. Өкө болот депчи. Азыр деле айтып өттүм да, мен оюман, по-любому оюман ошо бир эле кыз, биринчи кыз кеткен жок деп. Менин выборум биринчи эле болду. Ал силер айтасыңар, айтпайсыңар, мен по-любому чыкмакмын силергечи. Эржан мырза айтып атпайбы, биринчисинде ойлондум депчи, биринчисинде ойлонгондо. Ал биринчиси Тажигүл мага башында эле байкалган да. Биз биринчи эфирден кийин бир жерге отуруп атып белек. Ошондо эле байкагам. Тажигүл беле? Тажигүл дейм эми. Биз вообще башкачысын билет. Жок, бул жерде сүрдөп атат, берде сүр бар, сүрдөп атат, чын, сүрдөп атат. Ооба, сүрдөп атат. Чын эле айтып атат Эржан мырза, балким биринчи жакшы көрүп калганда биз биринчи чайга чакырганбыз да. Күткөндүгү бул эрдик биринчиденчи. Анан экинчи айтып көрөйүн деп ойлонгон, может башка бирөөнүн айтып оюна келди, ошону айтып көрөйүн, балким булардын мамилеси уланат го деген эле ой болду да Эржан мырзадачы. Баары бир биз. Мен ойлойм чечкиндүү эле сонун эле. Баары бир биз тандаган келгенбиз да, баары бир.
Ушунча күткөнүңүз дагы өзүнчө бир эме болот атпайбы? Мен айтып атпайбы, бул жакта Эржан байкечи, анан биз биринчи эфир чыкканда катышуучулар болуп бир жака барып чай ичкенде кетип атканбыз. А менин колумда пакеттер бар болчу. Анан келип эле кел кармашайын деп кетип аттык. Жакшына кетип аткан жерден эле кокусунан монтип сүйлөп атпайбы, типа экөөбүздөн жакшынакай пара чыкчу да депчи. Анан кийин мен унутуп карадым да, Эржан байке катуу тийсе кечириңиз, бирок сиз менин талабымда мырза эмессиз деп айткандан кийин анан айтпады окшойт меничи. Ай, Тажыгүл, ой. Жок, мен күтпөйлүм. Жок, Тажыгүл сен өзүң алып отурсуң андай ситуация. Мен аяктан сен жакты деген эмесмин. Мен сен жакты деген эмесмин. Могул элдер чөтө сенин сумкаңды көтөрүп бартам. Ал просто жигиттик кылдым да. Элдер ойлоп окшойт сен жигитиң деп. Меничи. Ошондой айткам да, чындык негизи ошондой да. А негизи көз алдыма түшкөнүнө Гүлкайыр. Ай, башынан эле айтып атпайбы Гүлкайыр? Ке сизге өзүнчө СМС жазды, Тажыгүлгө береличи микрофонду. Сизге СМС жазды? Жок. Кандайсың, жолугалы деп? Жок, жазган. Анда демек сизге тамашалаптыр. Ооба. Жөн тургулачы, сонун табышып атчу экен, араң табыштырып атсак. Эржан мырза, чындыгында аябай мыктайым. Чындыгында аябай мыктайым. Гүлкайыр айым, чындыгында мыктайым. Камырды кесип атканда эле байкадым да. Бирок мага ошондо айтып койсоңуз болмок экен. Чындыгында сен сүйүнүп атасыңар го, аябай бактылуу кутулганыңарга сүйүнүп атасың. Жок. Эме дал келет да, аябай сон. Негизи карашта аябай жакшы жубай чыкчудай. Түгөй чыкчудай экөөнүн. Шайлоо кандай келесиң? Негизи Эржан мырза мындай тартынат экен да, бир аз тартынып, анан биринчи, экинчи эфирлерде экөөбүз чайга чыгып келбейлиби дегендей айтты магачы, эфирдин сыртында. Анан мен жок деп койдум. Андан кийин дагы айтты, айтсаң, эгер айта алсаң, эфирден айт дедим, ошо мен айта албай калды. Андан кийин өткөнкү эфирлерде Зарипаны дагы чакыргысы келип ушундай болуп, тартынып айта албай койду. Андан кийин кечеги эфирде, бүгүнкү эфирде Гүлкайырды айтып атты да, анан ошон үчүн тартынып айта албай койду. Анан тез ою өзгөрүп турабы кандай? Ошого жооп берсеңиз. Шайлыкын айым, сиз азыр айым кечириңиз, сиз азыр ошону эмне үчүн эстеп койдуңуз да? Чын эле азыр мына уже чайга чакырды. Кызганбай эле койгулачы. Эмне үчүн ошол мен айтып. Эржан мырза айтып атпайбы? Просто мен айткым келгени бир аз тартынып берет экен да. Тартынбай эле азыр Гүлкайырды биз айтып чыгарбасак дагы жүрө бермек. Да эртең дагы бир. Жок, Эржан мырза айтып атпайбы сөзүндөчү? Сөзүндө айтып кетти буга чейин мен айланып эле келип, короче, биринчи жактырган эмем тандоом ушул болду депчи. Гүлкайырды кийин эле айтты. Биринчи эфирде мага сөзүндө окусаңыз внимательно окуп болсоңуз айтып атат. Кызганыч эчтеке жок болгону мага айтып атты да. Анан ушундай эме болуп кетет да, аябай. Улам өзгөрүп берет экен ойчу. Айланып эле келип биринчи таңдоом деп айтып атпайбы? Сиз эмне айтып атасыз? Сиз бир нерсеге үмүттөнүп атасызбы же? Жок, мен эч кандай үмүтүм жок. Мен жок деп салдым, ошондо тартынып калдым. Сен мага мен чакырган жоксуң дегендей айтып атасың да. Мынакей Канат мырза, мен Эржан мырзанын айтуусу боюнча анын талаптарына дал келген, өзүнүн көңүлүнө жаккан, бул башынан эле Гүлкайыр айым болчу. Чындыгында Гүлкайыр айым качан бошойт деп Эржан мырза бүгүнкүгө чейин күтүп жүргөн азамат экен. Бөлөк бирөөнүн мамилесине үчүнчү киши болуп кирип кеткен жок да. Азаматсыз экөөңүздөр чайга чыгып, баары жакшы болот го деп үмүттөнөм. Жакшы парочка чыкчудайсыздар да. Мен айта кетсем, Эржан мырза туура чечим кылдыңыз, ушунча күтүп. Мен деле Гүлкайыр айымды аябай мындай байкадым да, ушу күнгө чейинчи. Аябай кичипейил, 30га чыкса деле мындай жөнөкөй кыз экен да. Эч кимге лишний сүйлөбөйт, ичи таза. Мисалы, эфир бүткөндөн кийин эки жактар эс алалы десек да барбайт. Билбейм, балким кызыгыбыз жок андай нерсегечи. Кое турлачы, бири-биригерди артыгарды ачпай. Вот, айтып эле. Анан ошо Эржан мырзага мындай там бердим. Красавчиксиз. Жок, мырза тура эле. Бир жакка мырза бул байке. Биз менен кошо барбайт, ичи таза деп, ошондо эмне биз барган, биз жаманбызбы? Жаман өзүн алат болуп, сага эчтеке деле деген жок, болгону эле биякта айтып атат дейм. Мен айтып коеюнчу бир мүнөт. Эки жакка барбайт деп атпайсыңбы?
негизи Гүлкайыр айым ошондо мен айткам Гүлкайыр айымгачы эме депчи бараткандачы барбай эле кете бересиң го башка жакка барчудай болуп атат депчи. Бирок мындай эркекти укканда жакшы айым экен да. Айтсаң жакшы угат экен. Сүйлөйт экен эркектин чечиминчи. Мен бул жерде эч кандай кыздарга мындай претензия жок. Мен просто эле Гүлкайыр айымды мактап койдум, ошол эле. Силерди түшүргөн жокмун, мен өзүнө эле айттым. Ушундай айым экен. Жаман ойлобогула. Неле Тажгүлдү эле тарынтып атсыңар? Тажгүлдүн үмүтү окшойт эмеде, Эржан мырзада. Анан Эржан мырза мисалы жаман тамашакөй мырза экен да. Балким мына Шайлоккон айымга, Тажгүл айымга тамаша айтканды булар чын көрүп алыптыр. Чын көрүп алып күтүп жүрүптүр, а? Типа керек эмес да, экоонун типа сомнение кылып, Эржан мырзаны түшүрүп, так что керек эмес да, хоть чын айтты, тамаша айтты, чакырбады, значит, все. Жок, тамаша айтканда силер өзүңөр келип айтты, просто мен жөн эле айтып койдум да. Мен ишенбеген үчүн айтып койдум, буга мардирине ой өзгөртүп. Теманы жабасыз бул теманы. Гүлкайыр айымды укпайлыбы? Оюңуз кандай болуп жатат азыр айым? Экөөңүздөр бир тууган эмессиздерби? Биз жок. Мимикалар окшошуп кетет экен аябай. Мен аябай шок болуп атам, таң калып атам. Анткени бул Эржан мырза мага мындай эфирден тышкары жазып да мындай кандай деп деле сураган жок да. Азыр айтса мен бул жакта таң калып отурам. Сиз эмнеге таң каласыз? Анткени сиз келгенден бери эле Мээрболот мырза бошотпой атса, сизде тандоолор болуп атса, ошону айтып атпаймынбы? Ошондо сен мен менен жашап деле биякта үмүттөнмөк белең жазганда мисалы үчүнбү? Общий группадан деле сыйлады да. Болгону гана. Эми ар бир мырза ар кандай подход кылат да. Мен көп угуп калдым, бул жактан Зарипаны чакыргысы келип аткан, Шайлоккон айымды. Мен өзүм деле уккам да. Гүлкайыр айым. Мүмкүн чындап жактырганы үчүн ошон үчүн айта албай аткандар. Эржан мырзанын сизге жазбаган наоборот плюс жагынан кабыл алсаңыз болот. Ал деген сизди билип, сиздин ситуацияңызды көрүп, анан жөндөн жөн эле жазган жок да. Значит, бунун тарбиясы бар, тарбиялуу бала деп кабыл алыңыз да. Лично мага жазсын деген жокмун. Мындай группадан деле бияка келгенде деле мындай сурап, эч нерсе кылган эмес да. Мен да баа бердим Эржан мырзага, ушундай сдержанностьначы, үчүнчү адам болуп кыпчылып неме мужская солидарность бар экен да. Бир жигитти урматтап, бул эң туура нерсе. Өткөндө да биякта өткөндө болбой калган, мен бирөөнү чакырсам биякта анча-мынча мырзалар ошону үйрөнгүлө, мужская солидарность. Эми адам бактысы үчүн күрөшүш керек, ага деле карабаш керек. Мына Мээрболот мырзаны жөн эле күтүп отуруп убактысын кетирүүйдү. Ошондо дароо эле үчүнчү болуп кириш керек болчу. Мен бир эле суроом бар болчу негизи бул айымга. Ушул айтылып аткан сөздөр маанилүүбү же Эржан мырзанын сизге болгон мамилеси маанилүүбү? Кайсы бирин тандамаксыз? Мага эч кандай мамиле кылбаса, кайсы мамилеси? Азыркы мамилеси сизди. Азыркы мамилеси булар мисалы айтып атат. Буга чейинки болгон нерсени да туура балким кээ бирлер жан дүйнөсүн айнатып атат. Кээ бирлер мисалы мени чакырса экен деп айтышы да мүмкүн. Же Эржан мырзаны мисалы кандайдыр бир артын ачып атат да. Ошону кандай кабыл аласыз сиз? Сизди кайсыл маанилүүрөөк дейт? Эржан мырзанын сизди чайга чакырганы, сизге болгон мамилеси маанилүү? Же мени чакырды деген кыздардын сөзүнө маанилүү? Эмне ошол? Ал кыздардын сөзүн мен деле уккам. Ал сөздү ошо Зарипаны чакыргысы келип аткан, мен деле уккам аны. Эми ал маанилүү эмес да. Неге кыздар силер ушундайсыңар? Тандап келсе да жактырбайсыңар. Силерге эртең сырттан талапкер келсе деле каяктан билесиңер ал 100 кыз менен сүйлөштүрүп келет 3 айда. Экинчи вариантка коюп атпайбы? Мен экинчи вариант болгум келген жок да. Ким айтты экинчи вариантка койду? Экинчи вариант эмес, буларга жөн эле сөз сүйлөсө, силерге болсо ич менен далилдеп атат да. Бул жактан бияка чыгарып, башка кыздар деле ошону чакырса болот эле го. А именно сизди тандаган бул деле жөн эмес да. Ушул убакка чейин чыкты беле тандап бирөөнү? Жок, негизи. А каяктан экинчи вариант болот? Негизи Зарипат. Анда силер ошо мамилеге даяр эмессиңер бирөөнү уксаң. Канат мырза, Гүлкайырдын айтымы боюнча экинчи вариант деген бул жерде эч кандай экинчи вариант деген жок. Бул эки кыз менен одновременно сүйлөшкөн жок да. Бул жерде таанышуу алам болгондон кийин байкап көрдү бүгүнкүгө чейин. Эч кимге официально түрдө эч кимге сөз айткан жок. Сизге ушинтип чечим чыгарып, ушул жерде отуруп сөз айтып атат. Ошонусуна да баа берсеңиз болот го деп ойлойм да. Анан сырттан сен мага макул болосуңбу деп өзүнчө сөз айтып алып, анан бияка келип сөз сүйлөйчү. Гүлкайыр айым Эржан мырза жана айта кетти го, биринчи мен Гүлкайыр айымды койгом дейт. Потом башкаларды карадым дейт. Бирок все равно мен биринчи айымды эч унута албай койдум. Ошону эле ойлоп аттым деп сизди биринчи айтты.
ошол айымды чакырайын деп чечтим деп. Сен мындай түшүнө алба да, что Зарипа талапкер келип, анан Даниэлди тандап. В любом случае, если мен сени тандагым келбесе, мен сени тандабайт болчумун, күтөт болчумун да. В любом случае. Бирок по-любому мен сени тандадым. Канат мырза. Сени тандамадым. Канат мырза, бул Эржан мырза аябай чечкүндүү экен. Көрүнүп турат. Ошо чечкүндүү болгонуна дагы баа берип карап көрсөңүз болот деп сунуш киргизмекмин да. Биздин негизи эфир соңуна чыгып баратат. Ошондуктан экөөнү тең абдан көп нерсени айта албай атышат. Балким экөөнө бир жума убакыт берели. Бир жума сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан кийинки эфирде жообун айтасыздар. Кол чалар менен орун алып берип коюңуздар. Келиңиз. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпионду. 100% реалити долбоор бул биз жолуктук долбоору. Чындыгында биз катышуучуларга, талапкерлерге өзгөчө мүмкүнчүлүк беребиз, бири-бирин табышканга жана кандайдыр бир иштеги сезимдерди айтканга. Бирок акыркы эфирде, бүгүнкү чыгарылыштарда мени таң калтырган нерсе ачылбай жаткан сезимдер дагы ачылып жатканын, дагы катышуучулардын арасында бири-бирин жактырып жаткандарды көрүп алып, биз ушунчалык сүйүнүп жаткан кезибиз. Ошондуктан биз жолуктук долбоору бул кыргыз элинин бактысына ар дайым кызмат кылып келатат деп ойлойм. Чындыгында талапкер келди, өзүн мыкты көргөздү, канчалык кыйын болсо дагы, бирок жүрөк туккан Зарипа Даниэль мырзаны тандады. Канчалык убакыт тез өтсө дагы, канчалык Эржан мырза үчүн убакыт жай өтсө дагы, Эржан мырза сабырдуулук менен Гүлкайыр айымды күтүп отурду. Бирок бул нерсеге эч кандай реакция бербеген Мээрболот ар бирибизди таң калтырды. 10% болсо дагы кызганып койсо болмок. Бирок негедир Эржан мырза менен Гүлкайырдын ортосуна дагы Мээрболот балким жакшылыкка себеп болуп калды деп ойлойм. Акын мырзанын жүрөгү кандай? Акын мырзанын тандоосу кандай? Чындап Акын мырза бир кыз менен жок дегенде бир ай сүйлөшө алабы? Аны биз алдыда байкап көрмөкчүбүз. Албетте, турмуш курууга даяр биздин катышуучулар өздөрүнүн талабын, өздөрүнүн талапкерин күтүп жаткан убагы. Эгерде сиз бактыңызды тапкыңыз келсе, биз жолуктук долбоору аркылуу бактылуу болууга аракет кылсаңыз, анда биздин эшигибиз ар дайым ачык. Өзүңүздү көргөзөм, мыктымын, жана эл алдында да жакшы сүйлөйм, жана эл алдында дагы мыкты ата болом, мыкты эне болом дегендерди биз ар дайым эшигибизди ачып күтөбүз. Бул күн тарых, бул күн жомок. Эртең кандайдыр бир убакыт өтүп, жылдар өтсө дагы ар бир катышуучу ушул эфирди көрүп, эң сонун бир убактарды эстейт го деп ойлойбуз. Урматтуу катышуучулар, барыңыздардын бактыңыздар ачылсын. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Мындан аркысы кандай болот экенин бул бизге да кызык, сиздерге да кызык. Ал эми мен болсо бүгүн сиздер менен коштошпойм. Кийинки бейшембини көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.